Жөнбү, мынакей тарыхка кала турган Кыргызстанда аябай жакшы бир жумуш болуп атат. Болгон дагы быйыл экинчи жолу болот ал дүйнөлүк көчмөндөр оюну. Кыргызстанда кандай гана жакшы кубандырат аябай. Бүгүн болсо бизде конокто ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын жетекчиси Нурдин Султанбаев конокто. Кутмандуу таңыңыз менен. Хош келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Көчмөндөр оюну 2016 быйыл качан башталат? Алгачкы сурооңуз болсун. Көчмөндөр оюндары ысык көл жээгинде 3-нөн 8-ине чейин өтөт. Быйылкысы 2-сентябрь айында. Даярдык кандай болду? Даярдык эң жакшы. Мына мен ушул жумада эле барып келдим. Курулуш иштерин көрүп келдик. Жолдордо бүтүрүп атышыптыр. Андан тышкары биз да ушу спорт багытындагы биздин калыстар тобунда окуудан өткөрдүк азыр. Толугу менен 23 спорттун түрү да анан биринчи көчмөндөр оюндарына салыштырмалуу быйыл аябай эле көп болуп атат да спорттун түрүчү. Мурункусунда 10го жакын болсо, эми 23 болот да. Ага кайсыл жаңы оюндар кошулду болду экен? Биз өзүбүз баягы биринчи көчмөндөр оюндарында көрсөтмө катары киргизген көп оюндун түрлөрү бар болчу. Ошолордун негизгиси кирди да быйылкы. Эмне үчүн энди биринчиден туристтердин кызыгуусу аябай чоң болгон, экинчиден өзүбүздүн элибиз дагы ошого баягы жакыныраак болгондуктан ошо кийинкисинде чечим кылганбыз. Салбурун кирди быйыл өзгөчө бул кырчында өтөт. Эң баягы тарыхка жана өзүбүздүн маданиятыбызга, өзүбүздүн элине каны сиңип калган нерсе бул 2-3 жылдан бери аябай өнүгүп келаткан спорттун түрү. Ал жерде салып жатат. Ошол багытта биз да быйыл ошону коштук. Демек, Алмаз байке да кошулган экен. Ооба. Жакшы, эмне үчүн сентябрга кылдыңыздар? Августта кылсаңыз, биз баягы эс алууда болуп бардыгыбыз бармак экенбиз. Эмне үчүн сентябрь айын тандадыңыздар? Бул маселе өзү көптөн бери эле талкууланып келатат да. Анан кийин өзүңөр билгендей биздин азыр уюштуруу тобу жана спортчулар келгенде коноктор баарын чогултканда биз бир 10 миңге жакын киши болуп кетет да. Анан кийин Чолпон атанын тегерегин, Бостерин тегерегин баарын тең эле анан кийин биз гостиницанын баарын тең брондоп алсак анан туристтик сезон эмне болот? Ошондуктан анан дагы экинчиси бул баягы август менен эле туристтик сезон бүтүп калбасын деп биз ушул көлдөгү туристтик сезонду биртике чоёйлу деген ой бар. Кандай ойлонулган кадамдар? Жакшы экен, Көлгө барган адам ошо менен июль, август, сентябрга чейин кала берет экен да? Ооба, жакшы болот экен аябай. Ал эми баягы билеттер калбай баратса керек. Билеттер канча болот, канчадан болот, кандай бекер болобу баягы угушубуз боюнча? Былтыр бекер болгон. Ооба, биринчи жолу өткөндө бекер болгон. Быйыл кандай болуп атат? Көчмөндөр оюндары башынан аягына чейин бекер болот. Бир гана биз ушу ачылыш жана жабылыш аземдерине билет сатылат. Анткени өзүңөр билесиңер, биринчи көчмөндөр оюндарында биз да бекер уюштурганбыз, билеттерди сатылган эмес болчу. Анан элдин аябай кызыгуусу болуп, эл да көп болгондуктан биз ушу экинчи көчмөндөр оюндарында ушу толугу менен ачылыш жабылыш аземин ушу чет элдеги чоң иш-чаралардын бир багыты бул билет сөзсүз түрдө болуш керек экен. Ошол үчүн биз дагы эми себеби бул жерде ар кандай болот. Анткени өзүңөр билесиңер, элдин санын дагы биз контролдош керекпиз, тыгында болуп кетпеш керек. Ар кандай коопсуздук багыты да болот. Анан ошонун баарын тең эске алганда ушу чет мамлекетте негизинен бир бааны коюп, ошол эрекеге жараша сатылат. Анан биз быйылкысын билетти баягы кагаз түрүндө гана эмес, биз быйыл ушу мобилдик приложение деп коет, ошол эрекени ишке ашырабыз жакын арада. Ошол аркылуу билетти сатып алса болот, электрондук түрдө. Демек, документин кошо ала барса эле, билет алган албаганын интернеттен карап турасыздар. Ал жерде QR код болот. Ошо QR код менен эле турникеттен өтсө болот. Ар бир жаран, ар бир. Жакшы, анан кийин ушундай жарнамаларды угуп калып атабыз, көрүп калып атабыз. Баягы ипподромго мынча миллион кетиптир, тигиндей болот, мындай болот. Эми бул деле баягы былтыркы кетирген катачылыкты быйыл кайталабайлы деген нерсе да турабы? Былтыркы менен быйылкы ипподром жасалгаларына кеткен каражат жөнүндө билгим келип атат. Биринчи ипподром өзүңөр билгендей, ал жерде абдан баягы мындай айтсак чоң курулуш болгон эмес. Көбүнчөсү бул металлоконструкция деп коет, ошондон түзүлгөн болчу. Анын баасын дагы экинчиси менен салыштырыш мүмкүн эмес. Эмне үчүн энди бул азыркы реконструкция болгону биз биздин коллегалар менен азыр ишке ашырып атабыз. Ал жерде бизге ушу эл аралык стандартка жата турган ипподром салып беребиз деген үмүт менен биз да салдырттык. Анан кийин бул жерде эң негизгиси биз ушу эл аралык стандартты алайлы деген оюбуз бар. Анткени
өзүңөр билесиң, мына Дубайда же башка ошо араб өлкөлөрүндө, Европада, Америкада чоң ат чабыштар өтөт. 10 миллион долларга чейин байге сайылат. Ошол эки ат чабыштарды деле Кыргызстанда өткөрсө эмнеге болбойт деген суроо менен биринчи жаралган болчу да. Ошондуктан азыркы күнү ипподром толугу менен эл аралык стандартка жооп берет. Аябай Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ооба, чындыгында жакшы. Канча өлкөдөн келет спортчулар? Биз азыр 60тан ашык өлкөгө чакыруулар жөнөттүк. Анын ичинен бир 40ка Айырмасы барбы жакын. биринчи өткөн көчмөндөр оюн менен? Анда азыраак келсе керек. Эмне үчүн азыраак келген? Быйылкысында биз көбүрөөк 40ка жакын мамлекет күтүп атабыз. Анын себеби да бар. Эмне үчүн энде биринчи оюндар болгондон кийин элде чет мамлекетте кабар бар болуп калды да. Бул оюндар жөнүндө. Ошондуктан азыркы күнү биз ушу Европа мамлекеттери, биягынан Индияга чейин биздин өкүлдөрүбүз барып, андан ары дагы Тышкы иштер министрлигинин аркылуу биздин өкүлчүлүктөр аркылуу элге да жайылтып атабыз. Аябай кубанычтар көп. Чын айтканда, баягы дүйнө жүзүндө деле ушу этноспорт, этномаданият өнүгүп келаткан багыттар да көп да. Ошондуктан биз да ар кандай ушу чет элдеги болгон фестивалдарга да өзүбүздүн өкүлдөрдү жиберип, ошол жактан дагы алардын каада салты менен кошо бияка келип катышкыла деп атабыз азыр. Демек бул бир эле мындай көрүп, оюн алмашып, жана ошондой эле тажрыйба алмашуу эмес, демек маданият менен да алмашуу болуп турбу. Эми бул жерде биз көчмөндөр оюндарынын негизи башкы концепциясы бул 3 багыттан турат. Биринчиси бул спорт, экинчиси бул маданият, үчүнчүсү бул илим. Илимден баштап туруп маданиятка өтүп, андан уже спортко да өтүп кетсе болот. Толугу менен. Илим дегениңиз кандай болуп калат ошондо? Биринчи көчмөндөр оюндарында биз конференция өткөргөнбүз. Ал конференцияда ушу этномаданият, этноспорт ушунун баары тең талкууга алынган болчу. Азыркы учурда да биз ошол эки иштердин жыйынтыгы менен экинчи көчмөндөр оюндарына дагы ушул эки нерселерди салып атабыз. Эмне үчүн энде каада салт, тарыхты бурмалабай түздөн түз биз өзүбүздүн кийинки муундарыбызга өткөрүп бериш керекпиз да. Ошондуктан бул нерсе сөзсүз түрдө болуш керек да. Баягы 3-сентябрдан 8-сентябрга чейин деп атасыз. 5 күн эле экен, ал эми өлкө дагы көп экен, спорттун түрү дагы көп. Күнүнө канча түр спорттон өтөт таймаштар? Ошону пландаштырдыңыздар? Биздики план боюнча бүт көчмөндөр оюндары 3 чоң объект өтөт. Биринчиси бул ФОК деп коебуз. Ал Газпром тарабынан жана ипподром территориясына салынат, универсальный комплекс. Анын ичинде күрөштүн түрлөрү болот, жана ошондой эле таяк тартыш болот. Андан тышкары ипподромдун өзүндө бул негизги оюндун бири бул көкбөрү. Андан тышкары ушу Туркиядан кошулган жирит деген ат үстүндөгү найза менен бири-бирин атмай оюн бар. Ошол эки кирген. Эреңиш, ат чабыш. Андан тышкары спорттун түрлөрүнөн бизде ушу салбурун, ордо, анан жаа атуу деген оюндарыбыз кырчында болот. Бул баягы этникага жараша. Анан мындан тышкары бизде маданий иш-чараларыбыз дагы бар. Ипподромдо күнүгө кечиксин биз концерт коелу деген оюбуз менен азыр ишке ашырайлы деп атабыз. Чет мамлекеттен күнүгө кечинде ал жерде ушу мода жана башка багыт, этно деген багыттардын баарын тең алып, бир 10 конкурс чогуу өткөрүлөт. Андан тышкары да Маданият министрлиги кырчында этно шаарча салат. Этно шаарча ушу толугу менен бизде этно багытта болуп, ал жерден биз азыр бүгүнкү күндөгү автоунаандагы киргизбейли деген бир сунуштар менен кирип атабыз. Ат арабаларды коюп, аттарды коюп, ошо менен бир такси багытында иш алып барсакпы деп. Конкурс болот экен. Кире бериштен баштап кырчындын өзүндө болот. Мурунку өткөн суунун берки бетинде болчу. Биз азыр быйылкысын аркы бетине өткөрүп атабыз. Эмне үчүн энде көрөрмандарга баягырээк бер жак бети түз болуп калгандыктан кичине эл толуп калса эле артына көрүнбөй калган экен. Эми азыр биз ушу эңкейиш жана эки аңыз дөң жерлерге ушуларга ылайыктап туруп баарын иретине келтирели деген ой. Жакшы, мынакей программа менен, толугу менен качан биздин көрүүчүлөр тааныша алат? Балким ошол эле сайттардан тааныша алабыз. Канчанчы күнү, кайсы жерде, саат канчада өтөт деп мындай азыр эле адамдар балким барып кызыгып атышат. Ушул жуманын ичинде биздин жаңы расмий сайт презентациясы болот. Ошол жерде бизде программасы, кайсы багытта, кийин жакындаганга чейин биз ушу такси, медпункт ушу баардыгын тең ушу бир жерге камтып, баарын киргизебиз. Сайттын аталышы worldnomadgames.com. Дагы бир жолу. worldnomadgames.com. worldnomadgames.com.
Чоң рахмат сизге келип аябай таң эрте сонун маалымат менен бөлүштүңүз. Иштериңиздерде ийгиликтер болсун. Бул оюндарыбыз дагы жогорку деңгээлде өтсүн. Келип бериңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да. Ыраазычылык. Рахмат.